Комсомол айылының насосындағы сел. Кыргызстандын түштүк аймагында сел коркунучу жогору бойдон калууда. 20-21 апрелде катуу жааган жамгырдын кесепетинен өлкөнүн түштүгүндө сел суулары ашып, автоунаа жолдор жабылып, бир топ турак үйлөрдү каптады. Бул күнү Каракулжа районунда ылай аралашкан суу айдоочуну агызып, анын сөөгүн куткаруучулар сайдан издеп табышкан. Ал эми унаадагы 2 аял менен жаш баланы жергиликтүү эл куткарганы жетишкен. Кырдаал турукташканча Ош облусуна өзгөчө кырдаал режими киргизилди. 20-21 апрелдеги жааган жаандан Алай, Каракулжа, Өзгөн жана Кара Суу райондорунун айыл аймактарында сел жүрдү. Бүгүнкү күндө жарандык коргоонуу кызматтары ички чарбалык жолдорду калыбына келтирүү жумуштарын аткарып, жабыркаган турак үйлөр такталууда. Ош Мырзаке Алайко автоунаа жолуна дагы селдер түшүп, жол убактылуу жабылган. Бүгүнкү күндө азыр жол бир тараптуу ачылды. Андан сырткары Ош Алай Эркештам жолунда 49-чакырымда дагы бир топ сел түшүп, унаалардын өтүүсүнө тоскоолдук жаралган. Ошол учурда жол теле мекеме ишканалары тарабынан атайын техникалар бөлдүрүп барып, жеринде тазалоо иштери жүргүзүлүп, жол эки тараптуу ачылды. Бүгүнкү күндө Жаңарык Кызыл Суу айыл аймагында селдин кесепеттеринен жол жабылган. Мында техникалар уже иштерин жүргүзүп жатат. Кече 21 апрель 20:30 чамасында жааган жамгырдан Жалал Абад облусунун Барпа айыл өкмөтүнө караштуу Комсомол айылынын насос участкасындагы 35 кожолукту суу басты. Анын ичинен 4 тандын ичине чейин ылай суулар кирип, үй ээлери куткаруучулар тарабынан чыгарылды. Каяка качып стресс болуп калдым. Каяка качышымды билбей калдым. Аякта кушуна эркектер чогулуп, жип менен тартып алды мени нарака. Өзүм болгон үчүн мага жеңил болду. Биякта бала чаканы трактор менен алып алышты. Трактор келмейинче башка машиналар келе албады ага чейин. Күн эме болгондон кийин, пасаңдагандан кийин анан жеңил машиналар келип, МЧС өкмөттөр келип карап, түнү менен тазалашыптыр. Эми Айбек депутат айтып атат, 8 чек берилетін жердеги үйлөрдү жылдыртабыз деп атат. Келечеги жок деп атат. Мына алды жактагыларды алдыртып туруп, канал ачабыз деп азыр мына депутат эмне кылып атат Айбекчи. Нелерди бошотуп жылдырабыз 8 үйдү деп атат. Келечеги жок бул. Мурундар биз айтсак болбойт, чекке берип бергенде ону киши эмне кылып ататпаз. Эми ушундай кылбаса болбойт да, мунун келечеги жок, качанга чейин ушинтип жашайт. Учурда сел жүргөн аймактагы кырдаалды жөнгө салууга 65 куткаруучу тартылып, тазалоо жумуштарын алып барышууда. Мындан сырткары жарандык коргоонуу кызматтарынын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 10 инженердик техникасы тартылып, ички жолдор, сел өтүүчү каналдар, короо жайлар тазаланууда. Бардык жарандык коргоонуу кызматтары тартылып, тазалоо иштери жүрүп атат. Короолорун бүгүн кечке чейин тазалап, иритке келтирип беребиз бул жерден. Эми азыр ушул кайталанбоо үчүн азыр проектилери бүтүп калды. Дамба жасап, сел арыкты чоңойтуп, ушул каналга түшө турган кылып, азыр быйыл жасап бүтүрөбүз. Өзү баш болуп, бул жерде коопсуздукту жоюу максатында иш чара жүргүзүлгөн. Азыркы мезгилде дагы иштеп жатышат. Бул жерде негизинен суунун көлөмү айылдын ортосу менен түшкөн. Бул жерде ошол селдин нугуна туура келген үйлөргө жабыркашкан. Мында Сузак районунун санэпид көзөмөлдөө бөлүмүнүн 15 кызматкери дагы тартылды. Алар ар бир көчөдөгү үйлөргө кирип, тургундардын санитардык абалын тактап, дезинфекция иштерин жүргүзүүдө. Ылай үлгүсүнөн 8 үлгү алдык. Ошондой эле жугуштуу ичеги карын оорулары чыгып кетиши мүмкүн. Брюшной тиф ичкелте оорусу чыгып кетиши мүмкүн. Ошону алдын алуу максатында биз анализдерди алып, лабораторияга азыр тезинен алып барып жеткирдик. Ошондой эле үй бүлөлүк медицина борборуна ар бир калктын арасында антибиотика профилактика иштерин жүргүзүш үчүн көрсөтмөлөрдү бердик. Азыркы учурда мед кызматкерлер тарабынан ливамицин дарылары ар бир адамга берилет. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр дагы күбө болдуңуздар, баары баягы биргеликте жумуш кетип атат. Ар бир жанагы суу баскан үйлөрдүн ылайларын тазалап атат. Медицина тармагы өздөрүнүн дезинфекциялык иштерин жүргүзүп атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүт баары ушул жерде жүрүп, керектүү жерлерге шагалдарды, үйлөрдүн астына шагалдарын төгүп берип атат. Кудуктары бүт суу толуп калган үйлөрдүн ичине подвалга кирип калган сууларын сордуруп, бүт баарын тазалап атат. Мына мен келгенде деле бүт губернатор, аким бүт баары ушул жерде экен эле. Баарыбыз чогуу көрүп, эми маселелер чечилип атат да.
Жалпысынан Жалал Абад облусунун Сузак, Базар Коргон, Аксы, Токтогул жана Нокен райондорунда сел жүрдү. Бактыга жараша адам өмүрүн алган учур катталган жок. Ушул тапта комиссия түзүлүп, материалдык чыгымдар такталууда. Андан кийин мамлекет тарабынан тиешелүү жардамдар көргөзүлмөкчү. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.